Актала районундағы 450 гектар аянтты суға суысы менен камсыздаган Нарын Актал каналы акыркы жолу мындан 7 жыл мурун тазаланган. Мунун кесепетинен ичи топуракка толгону аз келгенсеп, чет жакалары чытырман токойго айланган. Андыктан аны кайрадан толук калыбына келтирүү жергиликтүү суу чарба башкармалар үчүн анча оңойго тура бербеди. Айрыкча кубаттуу техниканын жоктугунан аны алтындай убакыт коротуп, 100 чакырым алыстагы облус борборунан алдырууга туура келди. Техника эми бул 10 жылдан ашып кеткен техникалар. Ушуларды оңдоо түстө кайрылы буларга запчасы көп деген акча каражат кетип калат экен. Анан ушу жаңы техникалардан мамлекет кайрылса жакшы болот эле. Жылда эле келет болуп атат, бирок үмүтүбүз зор да. Анткени калыстык иретинде акыркы 2 жылдан бери ирригация тармагына мурда болуп көрбөгөндөй ири сумалардын чегирле баштагандыгын белгилейли. Маселен, алыскы аймактардын катарына кирген Актала районунун суга системасын жаңыртууга өткөн жылы 20 миллион, быйыл 21 миллион 112 миң сом бөлүнгөн. Албетте, мындай каржылык колдоо сугатчылардан муктаждарды жетишерлик өлчөмдө канааттандырып, бир кезегдей бир тамчы суу үчүн бири-бирине кетинен көтөрмөй жок. Эки насостук станциябыз бар. Жашыл Талаа насостук станциясына бир агрегат двигатель насос менен алып уже орнотуп иштер бүттү. Алабуга насостук станциясына бир насос, бир дана насос, обратный клапан, электрозадвижка, бир ротор менен жалпы суммасы ошондо 13 миллион 500 миң сомдук иштер аткарылды. Жамандаба боюнча проектный институттан кишилер келип сметаларын түзүп, азыр ошо проектно-сметный документацияларын даярдап атышат. Ал эми тутумуна Актала району кирген Нарын облусу боюнча 19 суу насос станциялардын жана 2670 гидротехникалык курулмалардын айрым жабдуулары алмаштырылгандан тышкары жалпы узундугу 28 чакырым каналдар оңдолуп, 3 чакырымына бетон төшөлдү. Статистика тастыктап тургандай, ушул жана башка жумуштарга өлкө казынасынан баш аягы 80 миллион сом сарпталган. Эгер Теңиртоо жергесинде жогору сандардан тышкары мамлекеттик деңгээлдеги ири 2 долбоор жүзөгө ашып жатканын көңүлгө түшсөк, келечек дуруз. Азыркы учурда ошо Коскор районунда Шамшы суу сактагычы, Жумгал районунда Түгөл сай суу сактагычы курулуп атат. Бул эми миңдеген жердин гектардын суусун жакшыртып, дагы миңдеген гектарларга жаңы суу жеткире турган долбоор да. Мунун каражаты бүт инвестор тарабынан чечилген. Азыркы учурда курулуш башталды 2 райондо тең. Эске салсак, Кыргыз Республикасында ирригацияны өнүктүрүү боюнча 2026 жылга чейин мамлекеттик программага ылайык суу чарбасынын ири 9 долбоору Нарын облусуна таандык. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, ЛТР, Актала району.